Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен Казакстан Республикасынын селден жабыркаган аймактарына гуманитардык жүк жиберилген. Гуманитардык жүк жалпы 300 тоннаны түзөт. 4 багытта бөлүнгөн. Азыр биринчи багыты Костанай шаары болчу. Костанай шаарына жалпы 40 тоннаны түзгөн гуманитардык груз келди. 3 фурадан турат. Гуманитардык жүктүн ичинде азыркы учурда керектелүүчү эң негизги биринчи азык-түлүктөр, биринчи кезекте керектелүүчү суусундуктар, электр жылыткычтары, электр чайниктери жана башка ушул сыяктуу жүктөр азыр келип түшүрүлдү. Жалпы гуманитардык жүк Бишкек шаарынан чыккан. Жалпы 3 суткада келип бул жерге азыр Костанай шаарына түшүрүп атабыз. Канча шақырым жүрдіңіз? Жалпы барын эсептегенде бул жолду 2,5 километр жүрдүк. Азыр 4 багытта бөлүнүп кетип атат. Биринчиси келдик, экинчиси Актөбө шаарына, Уральск жана Атырау шаарларына жиберилүүдө. Буйруса 1-2 күн ичинде алар да жетип калат. На данный момент прибыли фуры из братского народа Кыргызстана. Сейчас активно наши студенты, также активисты университета, профессорско-преподавательский состав, волонтеры, неравнодушные люди помогают в разгрузке данного товара.